ата энеден кийин акыбет бузула баштайт экен да. Бир туугандар арасында мисалы коомчулукта келип аткан суроолордон билесиң, ата энеден кийин бир тууган менен келише албай калган, бир үйдүн аркасынан кажышкан, урушкан, бир унааны талашкан, айтор ушундай болот экен да. Бир тууган менен келише албай калат экен. Негизи бир туугандык баягы кармап калуу кенже перзентке байланыштуу болот экен. Мисалы кыргызда када салттар боюнча кенже бала үйдө кала турган перзент болот экен. Ошол кенже баланын аялы дагы сонун болуш керек экен. Үй бүлө эже карындаштары башкалары үйдө кыз издеген учурда башкаларга издейт, бирок кенже балага өзүнө коюп коет да көбүнчө учурда. Ал кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп өзү таап келген кыз алып келет, анан бардыгыга проблема болот экен да. Ушуну көрүп аткан нерсебизди айтып атабыз да. Жок, ошол кызды сонун табыш керек экен. Кенже балага алдыда ар дайым жашай турган, ата энесинин кызматын кыла турган, урук туугандар келет, башкалар келет. Неге ушул башкалар үйдөн алыстай баштайт? Тууган уруктар алыстай баштайт. Себеби ал жердеги аял туура эмес мамиле кылат. Ал жердеги аял чатак чыккан. Ошондой экен кетинче перзентке аялды жакшысын сонун табыш керек, анан мамилени сонун кылыш керек. Кенже перзент бардык тууган уруктарды табып чогулта турган, ата үйгө келип кеткиле деп чогулта турган, наоборот тескерисинче айдайм кууп чыгам кет дей турган эмес, үйгө топтой турган, чогулта турган кенже перзент болот экен. Биздин салтыбыз боюнча үй жай бардыгы ошо кенже перзентке калат. Ошондой экен кенже перзентке маани бериш керек. Аны эркин коюп кичиги деп койбош керек. Тарбияны туура бериш керек. Сизди карай турган ошол башкалары сапары менен турмушка чыгып кетет, үй бүлө курат, башка кылат. Турмушка курганга чейин бардыгы бирден ынтымакта болот, бирок андан кийинки жашоо оор болуп калат экен да. Ар ким өзүнүн турмушу менен үйгө келгенге дагы кеткенге дагы шарты жок, мүмкүнчүлүгү жок, убактысы жок. Убакытты дагы мүмкүнчүлүктө табып чогулта турган бул кенже перзент болот экен. Ошондуктан маани бериш керек бул маселеге.